Кутман күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, силерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Санкциялар боюнча да кичине карайлы, эмне болуп жатат? Санкциялар эмнеге? Биз коптонушубуз керек же коптонбошубуз керек? Санкциялардын кесепети кандай боло турганы болот? Жана жалпысынан ушундай кандай чараларды көрүш керек ошол санкциялардын кесепетинен арылыш үчүн да. Эми ошол боюнча кичине ой пикирлеримди сиздер менен бөлүшөйүн. Кыргыз мамлекети глобалдык санкциялардын шартында презентацияны көрөлү. Бул презентация мамлекеттик органдарга да пайдалуу болушу мүмкүн, аналитиктерге да кызыктуу болушу мүмкүн. Бизде ошол 20 жылга чейин көрөлү. Көмүскө өсүш феномени болуп кетти. 11,1% өсүп кетти. ИДП реалдуу өсүшү 2025 жылы биздин мамлекетте. Өсүштүн бирок өзүнүн баасы болду. Көмүскө операциянын көбөйүшү, экономиканын ысып кетиши, баалар боюнча байкап жатасыздар окшойт. Жана тышкы факторлорго көз карандылыктын күчөшүшү. Баалар өсүп аткандын дагы бир себеби печаттык баскыч станок, басма станогу иштеп баштады окшойт. Акчаны чыгарган анткени бизде ушул 70 миллиард долларга чейин, 70 миллиард сомго чейин жеткен болчу акча массасы. Бул дайыма ар кайсы өлкөдө, дүйнөдө кичине баалардын өсүшүнө алып келет да. 22 жылдан кийин Орусияга каршы киргизген глобалдык санкциялар жана экономикалык реалдуулуктарды жаратты. Кыргызстан санкцияларды ошол кыйгап өтүш негизги борулорунун бирине айланды. Реэкспорт жана крипто коридор аркылуу крипто мыйзамдар бизге күчкө кирди. Экономикалык өсүштүн булактарын бул реэкспорттун кеңейиши болду. Кытай менен соода 22,7 миллиард долларга жетти. Өзбекстандын кээ бир булактары боюнча 40 миллиард долларга чейин жетти. Ошол 24 жылы электроника, станок, кош багыттагы товарлар кичине көлөмдө болсо дагы баары бир кетип атты. Ошо кичине көлөмдү байкап калышты да биздин батыш мисалы үчүн өнөктөштөр. Крипто сектор болсо Орусия менен байкалышкан крипто коридор болду. Миллиарддаган 90 миллиардка чейин айланды дейт. Операциялар өттү. Ошо крипто коридор аркылуу тез өсүп жаткан көмүскө каналга айланды бул тарап. Акча которуулар Орусиядан Кыргызстанга 3,5 миллиард, ошол ИДПнын 15,4%-ын түзгөндөй которулду. Негизги бөлүгү Орусиядан келет. Үй чарбаларынын негизги тиреги ошол Орусияда иштеп жаткан биздин мигранттардын акчалары. Эң көп ишкерлер ошол тигүү секторунда. Коштоочу тармактар курулуш, кызмат көрсөтүү сектору, банк тармагы болду. Кандай бул тобокелдиктер жана терс кесепеттерди алып келди? Экинчилик санкциялар. Евробиримдик 26-жылы 20-пакет станокторго жана радио жабдууга чектөө киргизди. АКШ менен Улуу Британия бутага алынган санкцияларды колдонууда. Орусия көз карандылык күчөп жатат. ИАЭП аркылуу байланыш, рублдун арзандашы жана Орусиянын экономикасы жайлашы коркунучтарды күчөтүп жатат биздин мамлекетте да. Репутациялык жоготуулар да болду. Мыйзамдын инвесторлордун кызыгуусунун азаюуда батыш технологияларын жетүү кыйындап жатат. Социалдык кесепеттерде инфляциянын өсүшү, баалардын кымбатташы, жакырчылыктын жай темпи менен азайышы. Тез азайбай, жай азайып атат. Бирок азайып атат. Ушуну да эске алыш керек. Экономикалык өсүш да болуп атат да. Батыштын координацияланган кысымы бизге болуп атат туугандар. Максат Орусиянын каршы санкцияларга реэкспорт жана крипто аркылуу айланып өтүүгө бөгөт коюу кылып атышат. Максат катары ошол батышта өлкөлөр. 25 жылы Улуу Британия жана АКШ Capital Bank, Greenex, Mir биржаларына Old Vector, Tengri Coin, A7, A5 рубль стейблкоинуна каршы санкциялар киришти. Алар айтып атат түзмө-түз ушул крипто аспаптар, каналдар көп учурунда Орусиянын санкцияны айлантып, батыштан товарларды сатып алууга колдонулат деп ушундай айтып жатышат да. 2026 жылы апрелде ИАЭПтин 20 санкция пакети кирди. ЧПУ менен же саноочу, санарип атайын программалык чиптер менен башкарылган техникага радио жабдууга экспорт тыюусу салынды. Бул жолу ошол анти-айланма курал деп коет, жолосо баягы санкцияларда айланып өтүүчү ушундай курал, аспап десе болот, ошондой колдонулду нерсе. Банктарга жана крипто платформаларга чектөө коюлду да. 26 жылы майында Бишкектин жообу 50 компаниянын катталышы биздин мамлекет токтотtu. Батыш өнөктөштөрүнүн 51 компанияны белгилеген, дагы бир компания калды окшойт. Анын бир компаниясына биздин мамлекеттик дагы ошол стейбл коиндерди эмитент кылган, KGSDT'ни эмитент кылган компания да кирди. Ошону мамлекеттик компания болуп кетти. Ошого да каршы ушундай санкция коюлду. Ошол бир компания калганын ошонусу да. Жаңы ведомстволор аралык механизмдерин иштетишти биздин бийликтер бүгүнкү күнү. Ошол санкция боюнча атайын жооптуу адамды шайлашты, дайындашты. Ал жооптуу адам жооптуу ведомствода маалымат алмашып туруш керек. Ошол бүткүл дүйнөдө кызыккан ушундай күчтөр менен жана ошол санкциялардан
чыгуунун аракеттерин жасаш керек да, ушундай маселе коюлду. Анын өсүштүн жайлашы жана ыңгайлашуу да негизи кыска мөөнөттөгү кесепеттер кандай болуп кетиши ыктымал. Ошол эле санкциялар киргизгенден кийин Европанын ошо куруу жана өнөктүрүү банкы, кайра куруу банкы божомолду өзгөрттү. Кыргызстан үчүн биринчи божомолу 11,1 пай. Биринчи божомолу 11,1% болсо, экинчи божомолу 11,1 болсо, экинчи божомолу 8,7% болду. Акыркы божомолу ушул 7% болуп атат да. Экономиканын реэкспорт мурдагы ыргагы басаңдай баштайт дейт. Өсүшү 8,7ден 7ге чейин жайлайт дейт да. Басаңдайт дейт айтышат. Бизнес чөйрөсү болсо 2026 майда 50 компаниянын катталышы токтотулду. Корреспонденттик эсептер жабылышы мүмкүн дейт. Крипто коридор ишмердүүлүк жартылай чектетилет. Анын репутациядагы батыш, массалык маалымат каражаттарында санкциялар хап катары көбүрөөк аталууда биздин мамлекет. Ага жугуч машине деп атап калышты да, кичине бул аябай бизге тийип атат, кедерги кылып атат репутацияга. Көмүскө өсүштүн узак мөөнөттөгү баасы түзүмдүк алсыздык болот. Бул Кытайга жана Орусияга көз карандылык күчөйт, батыш технологияларга жетүү азаят. Ошондо биз Кытайга жакын жабышып калабыз да, Кытайдын көз каранды болобуз. Орусия инновацияны ажыратат. Батыш бизге жаңы товарларды сатпаса, бүт ушул жаңы товарларды жалаң Кытайдан алып калабыз. Ушундай заман келет окшойт да. Санкциялар кесепети түзмө-түз ушундай нерсеге алып келет. Финансылык обочолонуу, эл аралык банктардан тобокелдиктердин качуу саясаты күчөйт. Биздин банктар менен SWIFT каналдарын өчүрө башташат. Долларды которуш кыйын болуп калат ушул батыш өлкөлөрдөн. Бизде дагы ушундай крипто акчага өтөт окшойбуз. Баарыбыз жапырт долларды ошо крипто аркылуу алсак эле болуш керек. Бирок крипто деле азыр ошо көп учурда биржалары батыш компаниялардын атайын көзөмөлүндө да. Ошон үчүн Кыргыздын биржасын пайда кылып, ошо башка батышка баш ийбеген биржалар менен бириктирилип, ошондо валютаны ала баштайт окшойбуз. Башкасынан караганда бул өтө татаал нерсе болгон жатат да, мындай жөн эле $100 которгою ошол эле евро биримдиктен Кыргызстанга. Инвестициялык климат. Батыш инвесторлордун кызыгуусу төмөндөйт, энергетика, токен, туризм жабыркашы мүмкүн. Ошол евро биримдиктен кичине бизге туристтер азайып калышы ыктымал. Булар кескин киришени түзөт ушундай аймактардагы туризмде. Анан албетте кээ бир инвесторлор да, Кытайдан да инвесторлор да чочуп калышы ыктымал. Анткени Кытайдын инвестору Европага да инвестиция кылат. Аяктан аларды кыса баштаса, анан Кыргызстанга дагы инвестицияны кылганды азайтат да. Ошол нерсе коркунучу бар. Мындай болгондой айтып атабыз да. Эми стагнация сценарийде болот. Басым күчөсө экономика 3-5% деңгээлине чейин төмөндөп түшүп калат да. 3-5% бул деген ошо 20-жылдагыдай экономиканын ылдамдыгы ушундай болуп калат да, андан да аркы жылдагыдай. Стратегиялык тандоо, негизги жыйынтыктар 2022-25 жылы жогорку өсүш, 26-27 жылы жай боло баштайт. Өкмөт тең салмакты сактоого аракет кылууда, бирок мүмкүнчүлүк барган сайын тар болуп жатат, азайып жатат. Негизги коркунуч экономиканын көмүскө схемалары ашыкча көз каранды болуп кетиши ыктымал. Бул деген кайра эле криптоактивтердин айлануусу, анан туруктуу өнүгүүнүн шарттары ички өндүрүштү өнүктүрүш керек. Жашыл энергетиканы кеңейтиш керек. Камбар ата газ биринчи долбоорун ушундай бүтүрүш керек. Реэкспорт жана Орусия көз карандылыкты азайтыш керек да. Же Орусия согуш токтотот, анда ушул санкциялардын кесепети азаят да, же болбосо биз ошол Орусиядан тышкары башка базарларга көңүл бура баштайт окшойбуз. Чын эле биздин тигүүчүлөр, сатуучулар, реэкспортчулар башка өлкөлөргө иштеп башташы керек болуп калат да, ошол Орусиянын базарынан качыш керек болот. Биздин мигранттар Орусиядан ким жарандыкты алып, Орусиянын экономикасына иштесе иштей берсин, калгандар акырындап ошо башка өлкөлөргө евро биримдикке мигрант болуп кетиши ыктымалдыгы жаралып атат да, ошо маселени чечиш үчүн. Ошондой кылыш керек болот окшойт. Жакынкы мезгилде эмнеге көңүл буруш керек? Эскалациянын белгилери ЭЭП, АКШ, Улуу Британия тарабынан жаңы санкцияларды караш керек. FATF көзөмөлүнүн күчөшү караш керек, кара тизме коркунучу. Орусия экономикасынын абалын караш керек, рубльдин курсу жана которуулардын көлөмүн караш керек. Орусиянын экономикасы начарлап атат, бүгүнкү дефицити ушул 5,6 триллион рубль болуп атат да, ошон үчүн ага өтө көп мындай үмүт кылбаш керек деп ойлоп калдым да, туугандар. Силер кандай дейсиңер? Ыңгайлуу көрсөткүчтөрү Кытай менен биргелешкен долбоорлордун темпин үчүрүш керек. Кытай менен иштегенге биз аргасызбыз. Кытай номер 1 бизге партнер болот да. Темир жол жана ГЭСтердин долбоорлорунун жүрүшү аябай маанилүү.
батыш инвесторлордун мамилеси мындай жакынкы чыгыш, батыш тарап жана Кытай тарап, Филиппины, Жапон тарап ошо менен иштешибиз керек. Сингапур менен ички инфляциянын деңгээлин ооздукташ керек, албетте калктын реалдуу киришеси динамикасын көрүшүбүз керек да. Ошон үчүн азыр корутундуну чыгарсак, тандоо мезгили келди. Кыргызстан жаңы шартта ийгиликтүү ыңгайлашты, бирок бул ыңгайлашуу наркы улам өсүүдө. Узак мөөнөттө өнүгүү көмүскө схемаларга эмес, экономиканы мындай ар кайсы тармактарга бөлүштүрүп байланыштырууда. Зарыл өзгөрүүлөр жүргүзүлбөсө, дүйнөлүк экономикалык процесстерден четтеп калуу коркунучу күчөйт. Биз деген жалпы дүйнөлүк экономикадан кесилип салабыз да ошо айынан, Орусиянын айынан. Жалпы корутунду өлкө кыска мөөнөттүү пайда менен узак мөөнөттүү туруктуу өнүгүүсүнүн ортосунда маанилүү тандоо алдында турат. Биз деген туугандар, биз өзүбүз деле жарандарчы, бийликтер аракетин кылат, албетте. Биз деген жарандар өзүбүз бизнесибиздин көбү Орусияда, чынын айтайын да. Ошол бүт Орусиядан бизнестерди башка өлкөлөргө бурушубуз керек да, үйрөнүшүбүз керек. Аякта да кымбат, аякта да татаал, бирок Орусия ошо Wildberries мисалы үчүн озон ошончо эле кымбат кылып салды, ошончо эле татаал кылып салды ичинен соода кылганга. Тигүүчүлөрүбүз, ишкерлерибиз, өндүрүүчүлөрүбүз, экспортерлор башка өлкөлөргө көңүл буруп башташыбыз керек экен да. Ушундай заман келди. Анда кичине бул Орусиядан көз карандылык азайып, санкциялардан чыга баштайбыз да. Эми Орусия менен иштей берсек, эгерде тынчтыкка келсе бир жакшы, аябай жакшы акча табабыз. Тынчтыкка келбесе, баарыбыз эле ушундай. Сиздер менен Искендер Шашиев болду, саясаттануучу, экономист жана бизнес пландоо боюнча эксперт. Бизнес план жана ТО керек болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Видео сүрөттөмөсүндө ачсаңыздар, аякта контакттык номерлер бар. Андай эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө.